Саламатты бизнес партнерлор жана ийгиликтүү адамдар. Менин каналыма куш келипсиздер. Сиздер кымбатбек кызы Күлперинин каналында отурасыздар. Эгерде подписация боло элек болсоңуздар, подписация кнопкасын басып коюңуздар жана коңгуроочуну басып туруп койсоңуз жаңы чыккан видеолордон кабардар болуп турасыз. Андай эмесе бүгүнкү сүйлөшүп кете турган, мен сиздерге айтып бергим келген темалардын бири бул MLM бизнестин тарыхы жана MLM бизнес бул эмне сетевой бизнес, эмне себептен азыркы учурда көпчүлүк адамдар ушул сетевой бизнесин азыркы учурда замандын эң популярдуу кесибине айланып баратат. MLM бизнестин эң алгач тарыхына сетевой бизнестин өнүгүүсүнө жана жаралуусуна америкалык Карен Ренбергдин салымы өтө чоң болгон. Карен Ренберг 1887 жылы төрөлүп, 1973 жылы дүйнөдөн кайткан. Ал ошол өзүнүн жашаган учурунда Кытайда болот. Кытайда жүрүп, ал камалып калат. Камалганда питанияларды кайдан алышты билбей, ар кандай чөптөрдөн жана башка нерселерден солдаттарды алып келүүсүн суранат. Жана солдаттарда каршы болбойт. Ошентип өзүнүн жашоосун ошол жерде улантып, өзүнө кошумча витаминдерди ала баштайт. Андан кийин ал өз мекенине кайтып келгенден кийин ошол жерде иштеткен нерселеринин баарын биоактивный добавка Нутрелла деген биоактивный добавкаларды ойлоп табат жана аларды жакын адамдарына берет. Жакын адамдарына бергенде эч кандай результат болбойт. Анан аны сата баштайт. Сата баштаганда ал жөнүндө айтып, ошону сөздөп берет пайдасы жана тийгизген немелери, пайдалары жөнүндө. Ошондон кийин ал айтып берген рекомендация, то есть айтып берген адамдары тааныштарына айта баштайт. Ошентип рекомендовать этет. Алар тааныштарына дагы ошол эле нерсени айтып берүүсүн Карл Ренбергден өтүнүшөт. Карл Ренбергдин ошол мезгилде баардык потребительдерге айтып берип жетишүүсү мүмкүн эмес эле. Ошондуктан ал ошол сетевой бизнес системасын ойлоп табат дагы. Ким рекомендация аркылуу ошол адамга айтып түшүндүрүп берип, эме кылса, улап кете турган болсо, ошол системанын даарыны сатууга жардам берсе, ошол сатылган товардын даарынын биоактивный добавканын кандайдыр бир процентин бөлүп бермек болот. Мына ошентип достор, биздин MLM бизнестин тарыхы ушундай жолдор менен байланышкан. MLM бизнес деген бул башталган. MLM бизнес деген бул байланышуу деген. Бир адамга экинчи адам байланышып кетүү, же болбосо буну үй бүлөнүн макетине дагы окшоштурсак болот да. Мисалы үчүн ата-энеси болот, ата-энеси бул наставниктери. Наставниктери балдарын аркасынан келген адамдарды дейли, балдары деп коелу. Ата-энеси балдарын жакшы ийгиликтерге жетишин, анын жакшы нерселерди өзүнө өздөштүрүшүн, өзүн өнүктүрүүсүн, ошол эле мезгилде акча табуусун каалайт да. Наставник дагы ошол эле нерселердин баарын каалайт. Ошол аркасынан келип, ошол адамга ишенип келген адамдардын ушунчалык ийгиликке жетүүсүн наставниктен башка эч бир адам каалабайт да. Бул сетевой компанияда иштөөдө дагы 3 жол бар. Негизинен бул жерде ар бир адам өзү үчүн качестволуу товарларды арзан алса болот. 20% скидкалар менен жана ар кандай белектер менен. Экинчи жолу бул сатып иштесе да болот. Кеп көпчүлүгү ошо интернет аркылуу алышты каалабайт. Баягындай эле бизде эски система менен живой алганды жакшы көрүшөт да. Горячий товар деп коебуз, горячий товар катары алганды жакшы көрүшөт да. Үчүнчү жолу өзү үчүн алгандарды, ошондой сатып алып иштегендердин уюмун түзүү, ошолорду системалаштыруу, алардын бардык адамдарга, мисалы үчүн жаңы келген новичокторго, лидерлерге ошолордун бардык жол жоболорун, скидкаларды, өзүнө болгон ишенимдерди жол көрсөтүп туруу бул наставниктин кызматына кирет. Анан сетевой маркетингдеги кандай жол менен иштейсиңер дейт да. Ушуга да жооп берип кетким келет. Сетевой маркетингде көбүнчө бул ОЗ2 реклама аркылуу иштейбиз. ОЗ2 реклама
реклама негиздери деген Милан Батырхановдун дагы видеосу бар, ошол жерде да кенен айтылып кеткен. Бул озеки рекламаны биз бекер деле кылып жүрөбүз да, бул нерсеге акча албайбыз деле. Мисалы үчүн сиз салонго бардыңыз, ал салондо сизге бир нерсе жагып калды да, ал мастердин кылган иши жагып калды, чач кырканы же чач бойгон жагып калды. Сиздин таанышыңыз ошол эле жерде айтайлы чач мастер издеп жүрдү. Чачыңызды кырккан мастер жагып калды, сиз ошол таанышыңызга албетте ошол чач мастерди рекомендовать этесиз, туурабы? Вот бул жерде деле өзүңүз үчүн товарды аласыз дагы, любой эле сетевой компанияда, кайсы сетевой компанияда болбосун, ошол жактырган товарыңызды башка адамдарга сунуштайсыз. Ошол сунуштаган адамыңыз сиздин артыңыздан жазылат дагы, сиз алган жерден же башка шаардан алат, и зато сизге товар оборот эсептелет. И ошол сиз сунуштап койгонуңуз үчүн бул жерде компания сизге акча төлөп берип атат. Озеки реклама кылып бергениңиз үчүн сизге акча төлөп берип атат. И жаңы аркаңыздан жазылган адам дагы продукция алып атат, арзан алып атат еще. Эгерде колдон алганда ал балким срок годности өтүп кеткен товар алышы мүмкүн эле, прямой компаниядан алып атат. Балким акчасын өтө кымбатыраак алып калышы мүмкүн эле, балким өзүнө жакпаган нерсени алып калышы мүмкүн эле да. Ар түрдүү учурлар болуп калышы мүмкүн эле. Ал эми сиз анын ордуна ал адамга сетевой маркетинг аркылуу мына интернет дүкөндөн алууну үйрөтүп койдуңуз, аркаңыздан жазып койдуңуз. Бул нерсе үчүн ал сиздин таанышыңыз сизге ыраазы болот. Ага жакшылап түшүндүрүп койдуңуз. Сетевой маркетингке келген ар бир эле адам аң сезимин өстүрөт. Мына мен дагы ошолордун катарындамын. Бул сетевой бизнеске, сетевой маркетингке келип калганымдын эң бир чоң себептеринин бири бул мен аң сезимимди өстүрүү болгон. Мен өзү ар дайым аң сезимимди өстүрүп, өнүгүп, мындай билимге муктаж болуп турган адамдаймын да. Ар дайым өзүм бир нерселерди изилденип, жаңы нерселерди таап турсам, ушунчалык бактылуу болом. Мен эле эмес, бардык адамдар ошондой болот деп ойлойм да. Мына достор, биздин аң сезимибизди өстүрүү мүмкүнчүлүгүн дагы ала алат экенбиз MLM бизнесте. Андан тышкары бул жерде сизде начальник болбойт, сизди эч ким башкарбайт, мынчадан мынчага чейин кел, мындай бол деп бул жерде директор деген, золотой директор дегендери, булардын баары наставник дегени сизге бул начальник деген эмес да, бул сизге наоборот өз билими менен, өз опыту менен бөлүшүүчү, сизге жардам берүүчү адамдар болуп эсептелет. Андан тышкары бул жерде канча убакыт өзүңүз иштейсиз, ким менен иштейсиз, командаңызда кимдер болот, кимдер менен мамиле курасыз. Мисалы жөнөкөй обычный ишке барсаңыз, ал жерде канча саат иштейсиз, ким менен иштейсиз, начальник урушканы, штраф салганы, бул жерде эч ким сизге штраф салбайт, сизди эч ким урушпайт. Сиз канча убакыт иштесеңиз ошончо акча аласыз. Айлыкты да өзүңүз чечесиз, канча айлык аласыз. Канчалык көп продажа жасасаңыз командаңыз менен ошончолук көп акча табасыз. Сетевой бизнести харам дегендерге да айтып кетким келет да, бул жерде эч кандай харамдык жок. Болгон товар оборотко акча төлөнүп атат. Ал жерде дагы ар кимдин өзүнүн кылган мээнетине жараша акча алынып атат. Эч кимдин акысын жебейт. Андан тышкары аң сезимди өстүрүүчү сабактар. Бул аң сезим дегенибиз бизди өмүр бою өзүбүз менен калчу нерселер. Ал нерсени эч ким бизден алып кое албайт. Позитивдүү көз караш, позитивдүү жашоо, ошондой эле мамиле куруу, оратордук жөндөм. Бул нерселер сиздин кайсы иште иштебеңиз, кандай жерде болбоңуз, сиздин өз максаттарыңызга жетүүгө эң чоң факторлордун бири болуп эсептелет. Бул жерде сизге свободная площадка, өзүңүздүн өнөрүңүздү өркүндөтүңүз, акчаңызды көп кылыңыз. Андан тышкары бул жерде эң главное, сиз өз максаттарыңыздарга жетсеңиздер болот. Үй каалайсызбы, машина каалайсызбы, саякат каалайсызбы, баары бул жерде орундалса болот. Мына Кудайга шүгүр, мен дагы ушул нерселерге жеттим. Кудайга шүгүр, Фаберлик компаниясында директор статусун ачтым, өз айлыгымды алдым, үй бүлөлүк бюджетке чоң салымымды коштум. Бул да болсо убагында
ишенип иштеп аракет кылганы дагы деле эч кимге эч качан кеч эмес. Кайсы убакта качан сиздин өзүңүздүн каалооңуз менен эсептешип өзүңүздүн каалооңуз пайда болгондо гана сизге ошол өзүңүз элестеткен, өзүңүз жакшы көргөн нерселердин баары келе баштайт. Бар жогу болгону сиздин каалооңузда турат. Каалооңуз барбы, ал каалоону ишке ашырыңыз, действие кылыңыз. Действие барбы, ал жерде энергия плюс действие болсо сөзсүз результат чыгат. Фокусуңузду ошол нерсеге бөлүңүз. Канчалык көп көңүл бурсаңыз, ошол нерсени изилдесеңиз, сизде ошол нерселер пайда боло баштайт. Мен сизге бир Роберт деп коем да, Милан Батырхановдун видеосунан да көргөм, анан кийин Тони Робинсондун дагы видео урокторунан бирөөсүнөн көрүп калдым. Ал жерде айтылат да, мисалы үчүн азыр көзүңүздү ачыңыздагы айлана чөйрөңүздөгү жашыл түстөгү нерселерди санап чыгыңыз. Канча жашыл түс турат? Убакыт берейин. 1, 2, 3, 4, 5 санап бүттүңүз. Эми көзүңүздү жумуңуз дагы ошол жердеги кызыл нерселерди санап көрүңүзчү, көзүңүз жумук боюнча. Канча кызыл нерсени санай алдыңыз? Эстей алдыңызбы? 1, 2. Эми көзүңүздү ачып туруп ошол нерселерди карап көрсөңүз, кызыл нерсе сиз көзүңүздү жумуп алгандагыдан дагы көбүрөөк болуп чыгат. Мынакей сиз биринчи жашыл нерсеге фокусуңузду бөлдүңүз, жашыл нерселердин комнатадагы бар жогун көрө алдыңыз айланаңыздагы. Ал эми кызыл нерсеге сиз эч кандай көңүл бурбадыңыз. Ошол себептен сиз позитивге көңүл бурасызбы, негативге көңүл бурасызбы, ийгиликке көңүл бурасызбы, же болбосо ийгиликсиздиккеби, же болбосо депрессиягабы, же болбосо өнүгүүгөбү, өсүүгөбү, бар жогу өз колуңузда. Андыктан өзүңүздүн колуңуздагы нерсени эч качан колуңуздан чыгарбаңыз, оюңузга келтириңиз, дагы иш аракетиңизди кылыңыз. Фокус плюс энергия бар результат экенин эч качан унутпаңыз. Сиздер менен Кымбатбек кызы Гүлпериев болду. Дагы каналымда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.